Баткендик жыгач уста өрүк жаңгак тыт жана чынардын багынан кооз идиштерди жасайт. Ал табигый эч кандай боек колдонбой түркүн түстүү буюмдарды жаратып келет. Бул өнөр үчүн уста эч кандай жогорку окуу жайда окуп билим алып же бирөөгө шакирт болуп үйрөнгөн эмес. Дээриндеги таланты колунан көөрү төгүлгөн Амир Жалиловдун устаканасы менен кабарчыбыз таанышып келген. Тилгенден кийин мен муну где-то бир минимум 3 ай суда сактайм. Чыкпайт. Чтобы мына рисуноктор өзүнүн рисуногу болот. Бул рисуноктор бир светке келиш үчүн тактадынчы. Анан чыккандан кийин көңдө сакталат. 2-3 ай тоже бул дагы. Общий бир жылга убакыт кетет. Амирбек Жалилов устаканасындагы ар бир жыгачты байлыгы катары карап, аларга экинчи өмүр берип келет. Алгач үй бүлөсү үчүн жасалган жыгач идиштери айланасындагылардын кызыгуусун арттырган. Мындан улам ал Баткендин дарактарынан жасалган идиштерди даңазалоону туура көргөн. Өртүкүнүндө айтканда мен алмаштыра албайм. Көп материал даракатчы. Эң баалуу деп эсептейсиз? Мен өзүм эсептеймин, эң баалуу мен үчүн ушул өрүк. Бекемдиги жагынан бекем болот. Анан чистойго жасалганда мондай гладкий болот. Например, жаңгак ичинде эмеси болсо, бодурлары. Булда андай нерсе жок. Бирок пышык болот. Анан түсү, узор, картинкаларычы өзүнчө башкача. Анан кызарган бойдон чыгат. Устанын жараткан идиштери табигый, эч кандай боек колдонбойт. Бул өнөр үчүн ал атайын жогорку окуу жайда окуп, билим алып же бирөөгө шакирт болуп үйрөнгөн эмес, атасынан өткөн өнөр. Ар бир материалдын өзүнчө характеристикасы бар. Мисалы үчүн жаңгактан жасалган. Негизи бул жаңгакта өзүндөн какой-то бир адамга тамак жегенде пайдалуу бир эме чыгат экен. Бул эч кандай лак эме зыяндуу нерселерди шообайбыз. Себеби бул колдонгондо ар бир адамга зыян келбестиги үчүн мен мисалы үчүн буга лак берсем болот. Бул жылтырап башка свет, башкача блеск бериши мүмкүн. Бирок биз натуралдуу май бар. Ушундай май менен шуайбыз. Шуаганда тамак жегенде эч кандай запах же бир зыяндуу нерселер болбойт. Мону бизде обычный өзүбүз сүйүп жеп жүргөн тыттын материалдан жасалган. Бул деле ойлошу мүмкүн көпчүлүк. Сары экен, значит сары краска берген же сары лак берген деп. Жок, бул чындыгында бул бесцветный ошол өзүбүздүн баягы эле айткан майды колдонобуз. Бирок тыттын өзүнүн материалы ушундай сары түстө чыгат. Өрүк, жаңгак, тыт, чынар терек жана башка дарактардын жыгачынан жасалган табигый идиш аяктарды Амир уста облустук жана республикалык иш-чаралардагы жарманкелерге алып барып келет. Ошондой эле Амир устанын кол эмгегинен жаралган жыгач идиштерди Бишкек шаарынан бери кардарлар келип, буйрутма кылып алып кетишет. Өзүмдүн семьяма жасап, бала чакама. Миңгүл Көчөрова, Абдуламид Абдуманап уулу, жаңылыктар.